Салам достор. Буга чейин математика, аналогиялар жана сүйлөмдөрдү толуктоо, текст окуу жана түшүнүү жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүн кыргыз тилинин практикалык грамматикасына киришебиз. Сиздер буга чейин көптөгөн суроолордун үстүндө иштеп келдиңиздер. Алар теориялык грамматиканы же болбосо практикалык грамматиканы текшерген суроолор болушу мүмкүн. Менин бүгүнкү эң негизги максатым теориялык грамматиканын практикалык грамматикадан кандай айырмачылыгы бар экендигин сиздерге айтып берүү. Ар бир улуттук тилдин грамматикасы 3 бөлүмдөн турат. Морфология, синтаксис жана сөз жасоо системасы. Негизги тесттин 4-чү бөлүмү 6 бөлүктөн турат. Орфография, лексика, морфология, синтаксис, пунктуация жана кеп маданияты. Теориялык грамматика бул тил системасы. Ал эми практикалык грамматика, экинчи сөз менен айтканда нормативдик грамматика тил системасынын кепте колдонулушу, ал туура сүйлөөнү, туура жазууну үйрөтөт. Келиңиздер, эми мисалдардын үстүндө иштеп көрөлү. Биринчи мисал. Төмөндөгү мүчөлөрдүн кайсынысы сөз жасоочу мүчө болуп саналат? А варианты С мүчөсү. С мүчөсү бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Тактап айтканда жактаандык мүчө. Демек бул туура эмес. Б варианты Н мүчөсү жөндөмө мүчө. Табыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Бул дагы сөз өзгөртүүчү мүчө. Демек Б варианты дагы туура эмес. В варианты лар мүчөсү көптүк мүчө же болбосо форма жасоочу мүчө. Демек бул дагы туура эмес. Туура жооп Г варианты кер мүчөсү. Кер мүчөсү атоштон атош жасайт. Ошондуктан туура жооп Г варианты болуп саналат. Эми ушул эле суроо практикалык грамматикада кандайча текшерилиши мүмкүн? Араба жогоруда сөзгө төмөнкү мүчөлөрдүн кайсынысын уласак, жаңы сөз жасаган болобуз. Арабалар биз жогоруда айтып өткөндөй форма жасалды. А варианты туура эмес. Б варианты арабада бул жатыш жөндөмөсүнүн мүчөсү. Демек Б варианты да туура эмес. Араба кеч туура. Атоштон атош жасалды. Араба дегенде бул кандайдыр бир унаа. Араба кеч болгондо ошол унааны айдаган адам жөнүндө сөз болуп жатат. Г варианты арабабыз бул да жактаандык мүчө. Жактаандык мүчөлөр же болбосо жөндөмө мүчөлөр булар сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес. Жогоруда айтып өткөндөй туура жооп В варианты. Үчүнчү мисал. Кайсы варианттагы бир тутумду жөнөкөй сүйлөм ээнин зонасында уюшулат? Бул синтакстин деңгээлинде карала турган суроо. А варианты атама сүйлөм, Б варианты белгилүү жакты сүйлөм, В варианты жаксыз сүйлөм, Г варианты жалпы жакты сүйлөм. Бул өзүңүздөр көрүп тургандай теориялык грамматиканы текшере турган суроо. Атама сүйлөм ээнин зонасында уюшулат. Ошондуктан туура жооп А варианты. Ал эми белгилүү жактуу, белгисиз жактуу, жаксыз, жалпы жактуу жөнөкөй сүйлөмдөр бул баяндооштун зонасында уюшулат. Төртүнчү мисал. Менин атым Асел. Мен эжем менен бирге турам. Эжем 30 жашта. Ал турмушка чыккан жана анын 2 уулу бар. Эжем күнүгө эрте туруп ишке жөнөйт. Кечинде келип тамак жасайт. Балдарынын сабакка даярдыгын текшерет. Мен жээндеримди жакшы көрөм. Алар мени да жакшы көрүшөт. Кайсы варианттагы сөз тизмектери жогорудагы текстке тема боло алат? Асы эжемдин үй бүлөсү, Бсы эжемдин бир күнү, Всы менин эжем, Гсы эжемдин уулдары. Атама сүйлөмдүн сүйлөмдүк касиети контекстте аныкталат. Түн деп эле чекит коюп койсок, ал атама сүйлөм боло албайт. Тексттин темалары атама сүйлөмдүк милдетти аткарат. Тема текстте айтылган ойду жалпылап турушу керек. Атама сүйлөмдө ушундай жалпылагыч мүнөзгө ээ. Келиңиздер, эми варианттарды карап көрөлү. Эжемдин үй бүлөсү деген текстте баардыгы айтылган ойду өз ичине камтый албайт. Эжемдин бир күнү, эжемдин уулдары деген дагы варианттар да текстте айтылган ойлорду өз ичине камтый албайт. Туура жооп В варианты. Менин эжем. Текстте айтылган ар бир сүйлөмдөгү ойду өз ичине камтып турат. Достор, бүгүнкү сабагыбыз теориялык грамматиканын
практикалык грамматикадан кандай айырмачылыгы бар экендиги жөнүндө болду. Кийинки сабакта билгичтиктер жөнүндө сөз кылабыз.